Медициналык билимдин атасы Гиппократ убагында жүзүмдөн жасалган таза шарап адамдын ден соолугуна кыйла оң таасирин тийгизерин айтып, күнүнө бир канча өлчөмдө ичүүгө сунуш кылып келген. Дал ошондой таза, сапаттуу шарап Кыргызстанда дагы жасалат. Аны Аю Холдинг компаниясы ишке ашырат. Тарыхы бай шарап иштетүүчү завод 1943-жылы Кыргыз СССРинде биринчи адистештирилген Васильевка шарап чарбасы түзүлгөн. Согуштан кийинки жылдары шарап заводу кеңейип 1964-жылга чейинки кубаттуу өндүрүштүк базасы бар ишканага айланган. Натыйжада ал виносовхоз комбинат деп аталып калган. Жүзүм өстүрүү доорунун төмөндөшү 80-жылдарга туура келет. Себеби ал учурда ичимдикти тыюу башталган. Советтер Союзунан бери кароосуз калган жүзүм бактын багын ачкан Аю Холдинг компаниясы болуп, жетекчиси Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообековичтин демилгеси менен 2014-жылдан тарта жүзүм бак иштей баштаган. Жүзүм бак компаниянын колуна тийгенден кийин эле калыбына келтирүүгө жана заманбап европалык шаймандарды сатып алууга $3 миллион ашык акча жумшалган. Учурда өндүрүш базасынын аянтын көбөйтүү үчүн кошумча $10 миллион ашык каражат жумшоо пландаштырылууда. Бүгүнкү күндө ал өзүнүн ишмердүүлүгүн ийгиликтүү улап, жыл сайын мол түшүмдү алып, ийгилик жаратып келет. Алсак алгачкы кадамында эле 600 тонна алып, быйылкы жылдын эсебинде 1800 тоннага жетип, ити чөп жеп жаткан учуру. Айыл чарба тармагына ополдоодой салым кошуп келе жаткан Аю Холдинг компаниясы өз тармагында мыктылыгын көрсөтүп гана тим болбостон, карапайым элдин жүгүн жеңилдетип, өлкөбүздөгү жумушсуздук көйгөйүн чечүүгө жардам берип, түшүм жыйноо учурунда Васильевка жана Октябрь айыл өкмөтүнүн миңдеген жашоочусун жумуш менен камсыз кылууда. Ошондой эле жүзүмдү кайра иштетүүдө дагы заводдун ичинде 50ге жакын адам иш менен камсыз болгондугун аталган компанияда көп жылдар аралыгында ишмердүүлүгүн улап келген Абдилазизов билдирди. Акыркы 6-сезондо буюрса түшүм алып жыйынтыктап атабыз. Буга чейинки болуп көрбөгөн урожайды алып атабыз десек болот. Биринчи холдинг алып, биринчи иштетип баштаган мезгилде 600 тоннанын тегерегинде алып баштаган болсок, азыр 1800 тоннага жетип калдык. Бул жерде холдингдин өтө чоң салымы болду. Ошол жүзүм бакты урап жоголтуп кетирбестен, ошону кайрадан жаңылап, буюрса 2016-жылы 50 гектар жерин кайрадан жаңыладык. Жалпы бизде 300 гектар бар болчу. 250 гектары мурдак аянттарды жаңылап атабыз. Ордуна калыбына келтирип атабыз. Ал эми 50 гектарын жаңыдан посадка кылып, чубуктан баштап өстүрүп, буюрса жакшы жылыштар болуп келатат айыл чарба тармагында холдингдин жардамы менен. Заводдо эмгектенген жумушчунун айтымы боюнча, быйыл жүзүм түшүмү мол болуп, кайра иштетүү ийгиликтүү жүрүп жаткандыгын баса белгилеп, алгач жүзүмдү таразага тартуу менен иш башталарын кошумчалады. В этом году виноград дал хороший урожай. Идет переработка винограда. Лодками привозят нержавеечными, привозят виноград, взвешиваем. Затем перерабатываем на дробилках итальянского производства, на Волковых. Делаем из него вино. Вот видите, вот конечные спирты хранятся в дубовых бочках. Вино у нас качественное, хорошее. Делаем сухое, крепленное, полусухое, полусладкое. Хорошего качества. Вот конечные спирты. Вот 2014 года закладка конечного спирта. В бочке 450 литров, 45 декалитров. Теперь хранится вот 6 лет. Это классический способ. А также у нас конечные спирты хранятся в бочках, но там это заложена древесина, и идет процесс выдержки конечного спирта. Так, тонна 595.
Италиядан келген туурагыч менен тууралып, кызыл жүзүмдөн кызыл шарап өндүрүлүп, түсүнө жараша жасалат. Шараптан кургак, жарым кургак, ошондой эле жарым таттуу жана башка көп түрү жасалып, эмен челектерине сакталат. Европалык кайра иштетүү технологиялары колдонулуп, өндүрүштүн бардык этаптарында лабораториялык көзөмөлгө алынып, жогорку сапаттагы продукцияны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. 2015 жылдан бери шарап чыгаруучу заводдо газдалган шараптар, Чача премиум жана Чача классик суусундуктары жана сыймыктуу Арчи аталышындагы шампан ичимдигин чыгарууга жетишкен. Компаниянын жүзүмдү кайра иштетүүдө чоң пландары бар. Максаты мурунку даңкын республиканын ичинде жана анын чегинен тышкары кыргыз шараптарын таанытуу болуп саналат.